Ассалаумағалейкум, қандайсыңар, саламатсыздар бе? Азыр эле эми эшиктен келе калып карасам эле ташриф кызматтан кетти деген ана уже үчүнчү күчтөр ортодон чыга калышты. Ошого дагы мен бир ооз ой пикирим айтып коеюн дедим да. Айтпай койсом деле болот эле, бирок бул өтө ысыгын деле айтып коюшум керек. Бул менин ой пикирим. Эч бир кандайдыр бир күчтөрдүн, кандайдыр бир топтун көз карашын билдирбейт. Ортодо азыркы бул өтө мына резонанстуу иш болду. Резонанстуу элдер кирет, угат, ташриф кетиптир деп бул немени башка жака бурганга аракет кылат да. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мына интернет колдонуучулары. Бул нерсе биз ички кухняны түшүнбөйбүз. Биз бир гана мурдагы УКМКнын төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасы, УКМКнын башчысын Камчыбек Кыдыршаевичке канчалык кызмат кылды? 5 жыл кызмат кылды, 4 жыл кызмат кылды, бир айбы, бир күнбү чын теригинен эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылды. Мен мындай өзүмдүн атыман, үй бүлөм атынан бир гана терең ыраазычылык билдиришибиз керек. Мен оюмча, барыбызча. Азыр бул жерде саясатташып кетет, бул 100%. Ошого эч кандай саясатпайт. Саясатташпашы керек. Неге дегенде канча өмүр бою эле Камчыбек Кыдыршаевич кызмат кыла бериш керекпи? Бир мындай бир дем алуу, эс алуу, буну биз жакшы өңүттө кабыл алышыбыз керек да. Жаман көргөндөн указга кол койгон жок, чтобы УКМК төрагасын алмаштыруу максатында, мен оюмча, Садыр Кожоевич. Бул мындай бир дем алсын, эс алсын деди. Анан кызмат кылган үчүн терең ыраазычылык жана мындай ыраазычылык айтышыбыз керек бул Камчыбек Кыдыршаевичке. Неге дегенде чын мындай жүрөгүнөн бир кызмат кылды. Чек ара маселеси, кемпирабад маселеси да, кандай да бир маселе, ууруларды ошодон алып барып жыйындан камап атты, кустуруп атты, сурактар берип атты. Мына адилеттүү, чынчыл. Биз ошону каалап аттык эле эл. Ошого биз жеттик. Ушул бир себеби Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасынын негизинде Камчыбек Кыдыршаевич жүзөгө ашырып атты. Бул эң негизгиси. Анан кийин Камчыбек Кыдыршаевич жумуштан кетсе эле бул экинчи сорттогу саясатчы же экинчи сорттогу адам болуп калбайт. Бул эми мындай интернетке чыккан маалыматтарга таянып айтып атсам. Ал эми саясий жагы бул Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич бул экөө дос. Ысык күндө, суук күндө чогуу жүрүшкөн. Бийликте дагы чогуу отуруш. Улумумарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар уурубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Улумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Буга чейин дагы буга окшогон бийликтердин көбүн көрүп койгон. Бул кандайдыр бир тактика болушу мүмкүн. Саясий жагын айттым да, кандайдыр бир тактика. Садыр Кожоевич дагы өзү дагы айтты, бир мындай мамлекеттик кызматкерлердин ортосунда кандайдыр бир чыр чатакты чыңалууну бөгөт коюу максатында, ошолор урушпагыла дегендер. Бул эки достун мощный саясаты. Карасаңыздар, жакында дагы көп адамдар мындай бир кулактары, баштары кетиши мүмкүн. Неге деген ошондой кандайдыр бир саясий тактика дагы болушу мүмкүн да. Эки дос мисалы көп кандайдыр бир тактикаларды саясатта, даже геосаясатта ар кандай нерселерди кылып келишкен. Мындагы биз кыргыз саясатында кандайдыр бир бирөөлөрдөн арылуу, үчүнчү күчтөрдөн, жакын туугандардан, кандайдыр бир мындай ишенимге кирген адамдарды дан арылуу кандайдыр бир тактикасы дагы болушу мүмкүн. Бул саясий жагы. Ал эми башка жагы терең ыраазычылык билдиребиз. Камчыбек Кыдыршаевич, иштедиңиз, эл үчүн кызмат кылдыңыз. Жана эл көптөн каалаган жанагы уурулардын барын болсо дагы көпчүлүгүн мындай каката койдуңуз. Эң негизгиси уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүн мыкты жыйынтыктарды көрсөттүңүздөр. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери жана жалпы өзүңүздүн башыңызды сайып койдуңуз. Биз сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле дагы бир жолу урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу достор, урматтуу Facebook жандар, ким кайсыл аудиториядан көрүп атсаңыздар деле, буну биз жакшы терең ыраазычылык билдирип, Камчыбек Кыдыршаевичке биз рахматыбызды айтышыбыз керек деп ойлойм менчи. Анан албетте Камчыбек Кыдыршаевичтин баарыбыз эле көпчүлүгү, Кудайга шүгүр бунусун деле, бирок көпчүлүгү мындай
сүйүнүп атышса керек. Силер мындай сүйүнбөгүлө. Биз президентибиздин колдоосун сыйлайбыз, ар бир указын сыйлайбыз. Биз ошон үчүн ишеним көрсөткөнбүз учурунда. Ошон үчүн кандайдыр бир мындай бир айтмакчы Садыр деген университетте окуганбыз. 5 жыл болсо 5 жыл, 6 жыл 6 жыл болсо мына жыйынтыгы эми Кудайга шүгүр. Ошо эч кандай мындай резонанс болушу мүмкүн 2-3 күн. Бирок мындай кандайдыр бир үчүнчү күчтөрдүн кандайдыр бир неме майына отуна май табызбайсыздар деген ишенимдебиз. Айрыкча мына интернетте провокация кылып аткан. Ким эми азыр УКМК эмес, Ички иштер министрлиги, МВД жакшы иштейт, көзөмөлдөйсүздөр деген ишенимдемин. Неге дегенде бул эки дос саясатты ары коелу, эки достун ортосундагы мамиле кылып бериши мүмкүн да, саясат ашып кетиши мүмкүн. Ошого бир мындай провокация калдырбай неме кыласыз. Саламатсыздарбы? Алейкум ассалам деп коюңуздар жок дегенде. Оюңуздар кандай? Бул комментарийге жазып кетиңиздер. Бул менин өзүмдүн ой пикирим. Атым Илимбек Исраилов дегенде мына жерге катталып, мына жерге лайктарды басып койгула. Ошол эле жаштыгыбызда кичинекейбиз. Ошо туугандар 5 мүнөт болуп кетиптир. Ушуну айтып коюу, бул менин жарандык позициям. Баарына ассаламу алейкум. Урматтуу замандаштар, бир жумадан бери жанагы 74 коомдук саясий ишбер саксакалдарыбыз деген адамдардын президенттик шайлоодун мөөнөтүнөн мурда өткөрүшүбүз керек деген демилге сиби же бир ойлору, пикирлерин уккандан кийин ушул бир кайрылуу менен чыгышка мажбур болуп атам да. Өткөндө Атамбаев энергетика системасын коюп, менин убагымда кризис жок болчу дегенде досум жөн эле атчы, эмне кыласың? Өлкө жакшынакай эле стабилдүүлүктө турат, өнүгүп атат. Кой десем, мына ошондон бери үнү чыккан жок букту. Мен ушул айрымдары 30 жылдан бери, айрымдары 20 жылдан бери бири-бирибизге тааныган, ичинде көп жакын достор да бар. Үзөңгүлөшүп жүргөндөр бар. Аркы жээк берки болуп жүргөндөр бар. Айрымдарына чалып, ушуга сен кол койдуңбу, ушуга кантип кол койдуң? Бүгүн саясий стабилдүүлүк бар. Экономикалык стабилдүүлүк бар, социалдык стабилдүүлүк бар, гуманитарный стабилдүүлүк бар. А эмне жылан чакпай, жылкы теппей эле президенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда болуш керек деп чыктыңар десем, ой биз аны жакшы окубайлы, адаттарынча. Көпчүлүк илгертен эле ушинтип келгендер. Окубай кол коюп коюппуз, анан түшүнбөй калыппыз дегендер. Кайрадан ошол музыкаларда мен окубай эле кол коюп койгом дегендер болду арасында. Баягы эле эскидей эле да. Ошондуктан мен муну айтып аткан себебим азыркы конституцияда кайсыл убакта президенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда өтөт, анын негиздери жана себептери жазылып калган. 72 статьяда. Андан башка себеп негиз деген болбош керек. Бүгүн андай негиз да, себеп да жок. Экинчи себеп, мына биз 35 жылдан бери көрдүк. Бул коомдогу башаламандык, саясий стабилдүүлүк эмес, туруксуздук. Ошондо оппозиция менен бийлик баягы тирешет дагы, анан аргасы президенттик мөөнөттөн мурда шайлоолор болот. Ошого апарат. Президент келсин деген добуспен. Бүгүн андай коомдо, андай тыш да, көчөдөн көрүп атасыңар, бай мекендештер. Президент келсин деп бир үндү угуп атасыңарбы? Же бир митингди угуп атасыңарбы? Мактагандан башка эч нерсени, мактоо алкоодон башка эч нерсени мен уккан жокмун. Же бир митинг барбы? Жок. Эч нерсе жок. Значит, бул жакы да оппозиция да жок, даже оппозиция да жок. Анан эмне болуп кетти? Мен түшүнбөй атам да. Эгерде мен түшүнбөй атсам, түшүндүрүп бермечи силерге. Ой, мына сен түшүнбөй атасың. Мага түшүндүргөн эч ким болбой атпайбы? Жөн эле мен кол коюп коюпмун. Менен сурам деле анан кол коюп койдум. Анан мен башта эле окудум. Экөө жакшы деп атат деген окуп эле кол коюп койдум дейт. Өзөктүн баары президенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда болсун дегенде болуп атпайбы? Коомду ушу менен биз башаламанга салган атпайбыз, дүүлүктүрүп атпайбызбы? Бүгүн дүүлүгүү болуп атат. Кокуй бул тиги деп. Даже 2-ге, 3-кө бөлүнүп алыптыр. Рейтинг кылып, бул мындай тигиндей деп рейтингин чыгарып атат. Сырткы күчтөр жокпу бул жерде? Мен ойлоп атам, ушу кандайдыр бир сырткы күчтөрдүн таасири менен болуп атат. Эл аралык деңгээлдеги багы аналитиктердин, же болбосо эл аралык деңгээлдеги серепчилердин, шыкакчылардын нерсеси менен болуп аткандай сезилип атат да.
эгерде бизде 5 жыл 6 жылдан бери, эгерде 20 жылдан бери стабилдүүлүк болсо, экономикалык өзүү болсо, социалдык турмуштар жакшы субатса, ай ушул эки достун бийлигинин ынтымагында жана биримдигинде ушул ийгилик жетишип атат. Ал силер экөөң булуп атпайсыңар бүгүн. Мынагы обращениеңер менен өлкөдөгү эки достун ынтымагын, биримдигин, ошонун кесепетинен өлкөдөгү бардык ынтымак менен биримдикти, тынчтыкты бузганга кетип атпайсыңар. Терең ойлонсоңор, түпкүлүгү ошол болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, анткени мен өлкөдөгү мөөнөтүнөн мурда болгон эки президенттик шайлооду көргөм. Экөөнөн кийин тең жанагы элдик ыңкылап революция деген болгон. Акаев 2004-жылы күздөн баштап ошондогу тоже ушуга окшогон аксакалдар кол коюп, кокой сиз дагы барышыңыз керек, 2005-те барышыңыз керек. Ал убакта 15 жыл отуруп койгон Акаев. Конституциянчы эки эле мөөнөттө 5 жыл ашыкчы отурган, дагы барышыңыз керек, сиз түбөлүк калышыңыз керек, кол топтошуп, Ошто 5-6 кыпкызыл китеп менен мамлекет катчы ошондогу башчы болуп алып кол топтошкон. А результат эмне болду? Акаевди март 2005-жылы айдап түштү. Сен дагы 20-жылга чейин кетет экенсиң деп. 2009-жылы 5 жыл мөөнөтү бүтөлөгүндө Бакиевди ушуга окшогон аксакалдар дагы меткен. Шыкакчы болушкан. Мөөнөтүнөн мурда барыңыз, биз сизди колдойбуз, өткөрүп келебиз. Өтүп келди 7-8 айдан кийин эмне болду? Апрель революциясы болду. Бакиев кетти. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо деген бул мөөнөтүнөн мурда жогорку кеңештиктин депутаттарын шайлоо эмес. Бул мамлекет башчысын, башкы кол башчыны шайлоо болуп эсептелген. Бул түздөн түз өлкөдөгү стабилдүүлүккө түздөн түз таасири боло турган шайлоо болот. Ошондуктан мен жанагы жөңгүлөш жүргөн аксакалдарыма, жашташтарыма кайрылат элем. Кыргызда сөз бар. Эсиң бар детеңи жап деген. Токтоткула аксакалдар. Койгула. Баарыбыздын кандай аксакал экенибизди эл билет. Мени да билет, силерди да билет. Элдерге күлкү болбой аксакалдарбыз, анан көк сакал эмеспиз, ак сакал эмеспиз деп актанганыбыз менен эл билет бизди. Мен баардыгыңарды чакырам. Мен дагы кайталайм. Эгер өлкөдө стабилдүүлүк болсо, тынччылык болсо, биримдик болуп аткан болсо, өнүгүү болуп аткан болсо, ушул эки достун ынтымагында, Жапаров менен Ташиевдин ынтымагында, экөөнүн биримдигинде бүгүнкү кол коюу, бүгүнкү козутуу, бул келип туруп экөөнүн ынтымагын, биримдигин бузуп коюшу мүмкүн. Шайлоо деген шайлоо. Ал оюн эмес. Бул биринчиден. Экинчиден сөзүмдүн аягында айтарым, 9 айбы 8 ай мурда генерал Ташиевдин бир мая gibi bir обращениесин уктум эле. Садыр Нуркожоевич азыркы иштеп аткан 6 жылдык мөөнөттүн аягына чейин отурат. Андан кийин азыркы конституция боюнча 34-жылга 2 жыл шайлоого укуган. Отурат шайлоо болду. Мен президентибизди колдойм, 34-жылга президент болушун. Бул соцсеттерде карагыла турган болуш керек. Мен так ошо генерал Ташиевдин ошондогу айткан сөзүн колдойм. Ал туура айткан. Мамлекетчил катары туп-туура айткан. Ынтымак эмне экенин түшүнгөн киши катары айткан. Отурса отурсун. 34-ке чейин отуралы ынтымак бар деп туруп айтты да. Биз ошону колдошубуз керек. Эгер аны колдобойбуз, аминтебиз десе, анда себебин айталы да. Негизин айталы да. Негиздеп берели делген. Муногу негиздери менен мөөнөттөн мурда президенттик шайлоо болуш керек. Муногу себептери менен президенттик шайлоо болуш керек деп. Мен угуп атам тиги андай мындай тиги анан кийин тиги мигранттар жөнүндө маселе анан сырткы карштар көбөйүп атат. Айланайын сырткы карш боюнча биринчи орунда Америка ээлейт. Кайсы өлкөдө сырткы карш жок? Дүйдө жүзү шырмалчы болгон азыр. Ошол аласа бересе менен карждар менен жашап атат. Бул биринчиси. Экинчиси биздин алдыбызда азыр эл аралык деңгээлдеги ушул үстүбүзгө ушул жылы 26-27 чоң маселелер коюлган. Мисалы мен экөөнү эле токтолоюн. Шанхай шостун чоң саммити Кыргызстанда болгон экен. Ага азыркы бийлик даярданып атат. Ошону уят болбой, намыс менен жогорку деңгээлде өткөзүшүбүз керек. Мына чоң мероприятие, эл аралык деңгээлде нерсе. Экинчиси көчмөндөр оюнунун кезеги бизде туруп атат. Тоже дүйнөлүк
нерсе, кыргыздын атын, кыргыздын намысын көтөрө турган нерсе. Ушул иш-чараны жакшынакай кылып өткөрүп алалы. Мына ушулар жөнүндө ой пикириңерди айтсаңар, урматтуу аксакалдар. Мен ушуга чакырат деп чоң ушундай иш-чараларды өткөрүп алалы, жардам берели бийликке колдон келишинче деген.